Баламдын ошо сунушу менен экинчи аял болуп турмушка чыктым. Анан ошо жашаган учурда бизге квартирага чыгарып, бизди бир аз болсо да колдоп, бир аз убакыт болсо да жардам берди бизге. Ал адамдын мурда дагы бир үй бүлөсү бар, сиз ошондо экинчи аял болуп тийдиңиз, э? Экинчи аял болдум деп жашап жүргөм. Анан 3 жыл убакыт өткөндөн кийин билдим төртүнчү аял экенимчи. Төртүнчү аял экенимди. Андан кийин Ошончо аралыктын ичинде сиз билген жоксузбу? жок, билген жокмун. Мен ал биздин квартирабызды төлөчү, анан анча-мынча келип, мындай торт алып келип, гүл алып келип, подарок этип койчу, бирок мен адан эчтеке талап кылбайт элем да. Мага аны алып бер, мага муну алып бер, бизге бул керек дебейт элем. Анткени менин балдарым, анын балдары болбогон үчүн мен адан эчтеке сурабайт элем да. Бир жумада бир келип кетчи, күндүзү келип, балдарым менен отуруп чай ичип, ушинтип анан кетчи да. Лучше турмушка чыкпай эле койгонумда, мен 3 балама жардам берип жүрмөк экенмин деп ушу сиздерге кайрылдым да. Андан көрө балдарым чоңоюп калганда, мен келин ала турган убакта, келиним ысык чайын иче турган убакта мынтип эме кайта жаңы балдарды төрөп экинчи турмуш курбай эле койсом, мындай болбойт беле деп сиздерге кайрылдым. Ушу учурдан пайдаланып биздин кыргыз кыздарга айтат элем, ушу адашып экинчи аял болуп турмушка чыкпагыла. Экинчи аялмын деп алат экен, бирок 4-үчү аял, 3-үчү аял болуп чыгат экенбиз да. Андан көрө балдарды чоңойтуп, балдардын ысык чайын ичип отурган жакшы экен да, мынтип эме кылбай.